Урматтуу коопсуздук органдарынын кызматкерлери, кымбаттуу ардагерлер, кадырлуу меймандар. Сиздер менен жакшы саамалыктын үстүндө жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Биз бүгүн жагымдуу окуяга байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине жана алардын үй бүлөлөрүнө кызматтык батирлерди тапшыруу аземине чогулуп отурабыз. Алгач өлкөбүздүн бүтүндүгүн, мамлекетибиздин туруктуулугун камсыз кылууга жан дили менен киришип, берген антына бекем туруп, мекенин ак кызматын өтөп келе жаткан коопсуздук кызматкерлерин бүгүнкү жакшылыгыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Чекисттер алдына коюлган милдеттер менен тапшырмаларды жеке жашоо шарты тууралуу ойлонуп буйдалбастан, кыраакылык жана жогорку деңгээлде аткарыш үчүн мамлекет керектүү шарттар жана социалдык камсыздандыруу маселелерин чечип, ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө умтулуп келет. Бүгүн тапшырылып жаткан батирлерди дагы мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоо катары кабыл алыңыздар. Ушул заманбап 306 батирлүү турак үйдү куруу үчүн республикалык бюджеттен 522 миллион 700 миң сом акча бөлүнүп берилген. Укуктук өлкөнү түптөөдө мамлекетибиздин коопсуздугун жана жарандарыбыздын бейпил жашоосун камсыз кылууда улуттук коопсуздук органдарынын күжүрмөн кызматынын орду чоң. Сиздер терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүүдө жана өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактоодо алдыңкы катарда болуп келесиздер. Сиздерге коомдогу туруктуулук менен укуктук тартипти бекемдөө, коррупция, кылмыштуулук менен күрөшүү жоопкерчилиги дагы жүктөлгөн. Бул жаңы мамилени, заманбап билимди жана чын ыкластан берилүүнү талап кылган ары татаал милдеттер. Ошону менен бирге азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары, дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр чекисттерден өтө чоң жоопкерчиликти жана кесипкөйлүктү талап кылууда. Мындай шартта өлкө коопсуздугун камсыздоодо атайын кызматтын кызматкерлерине өзгөчө суроо талап коюлат, ишеним артылат. Жолдош чекисттер, аскер кызматкерлеринин социалдык маселелерин учурунда чечүү, алардын жана жаш муундардын ата мекенди коргоого болгон умтулуусун арттырат. Мамлекет күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу программасын ишке ашырууда мындан ары да ырааттуу аракеттерди жүргүзөт. Мындай чараларга кошумча катары улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине бала бакча курдуруп берүүнү дагы ниет кылып жатамын. Буюрса, наристе, жеткинчектерге да тиешелүү кам көрүлөт. Мамлекетибиздеги туруктуулук сиздердин кесипкөйлүк жана ак ниет эмгегиңиздерин көз каранды экендиги талашсыз. Ошондуктан сүйүктүү Кыргызстаныбыздын тынчтыгын камсыздоодо болгон аракетиңиздерди күчөтүп, чекисттик салттарды бекем сактап, мамлекеттин, улуттун келечеги үчүн ар дайым өз салымыңыздарды мындан ары дагы кошосуздар деп мен терең ишенемин. Урматтуу туугандар, ушул жерден бир нерсени кошумча кылып айтып кетким келип турат. Коомчулукта ар кандай сөздөр бар. Эмне үчүн эле ушу чекисттерге эле бере берет? Квартирадагы, кызматтык имараттарды дагы оңдоп берип атат деген. Мугалимдерге бербейби, дарыгерлерге бербейби деген сөздөр бар. Аны баарыңар деле угуп жүрсөңүздөр керек. Биринчиден, өлкөнүн ички тышкы коопсуздугу камсыз болбосо, эч кимге батирдин деле кереги жок. Аны мына дүйнөдө болуп аткан окуяларды көрүп билип атабыз бардыгыбыз. Ошондуктан мына биринчи кезекте сиздерди камсыз кылып, андан кийин сиздердин милдетиңиздерге толук кылчактап, артты карап, үй бүлөм каралбай калды, батирсиз калдым дебей, болгон күчүңөрдү, убакытыңарды мамлекеттин ички жана тышкы саясатына жумшаса деп тилек кылып атабыз. Мына ошон үчүн берип атабыз сиздерге. Ушуну эсиңиздерге алып коюшуңуздар керек. Ал эми 100 миңге жакын мугалим бар, 60 миңге жакын медиктер бар. Көрүнгөн тоонун ыраагы жок дейт, аларга дагы жетебиз. Ипотекалык программабыз иштеп атат, 1 жылдан бери карай. Арзан, жеткиликтүү ипотекалык батирлерди мугалимдер менен медиктерге дагы Кудай буйрса жакын араларда эмдиги жылы жаркы жылдардан бере баштайбыз. Алар абдан көп. Сиздер ошол жалпы республика боюнча алганда
1000 жетпеген кызматкерлер барсыңар. Ошентсе дагы буга чейин деле иштеп келгенсиздер, мамлекеттин ички тышкы коопсуздугун камсыз кылып, мындан ары дагы 2 эсе күчүңүздөр менен коопсуздукту камсыз кылып иштеп бересиздер деген ниет чоң. Калганы ушул коопсуздугу сиздердин мойнуңуздарда. Дагы бир ирет бүгүнкү салтанат менен чын дилимден куттуктайм. Конушуңар жайлуу болуп, ак өргөңөр кут болсун. Кызматыңарды зор ийгиликтер коштосун. Ар бириңердин үйүңөргө кут берекет болсун.